Салам достор, аты жөнүм Бакыт Абдишов. Видеого лайк басып, бул Айдана TikTok каналына катталганды унутпаңыздар. Бул видеодо IT курстарынын мөөнөтү жана алардын натыйжалуулугу жөнүндө сөз кылабыз. IT курстарынын мөөнөттөрү ар кандай болот? Көбүнчө 3 айдан баштап 6 айга чейин, кээ бир учурларда 1 жылга чейин болот. Себеби окутуу ыкмасына карайт. Мисалы, эгерде жумасына 40 саат жана 60 саат окутса, анда ал 3 ай, 6 айдын ортосунда ошондой убакыт алат. Ал эми жумасына 20 саат, 15 саат окутса, анда ал 9 айга чейин созулушу мүмкүн. Курстардын мөөнөтү ошол окуткан ыкмасына карап тандалат. Эгерде сиз 6 айдын ичинде окуйм десеңиз, анда жумасына 40 сааттан ашык окуткан курстарды тандашыңыз керек. Курстан эле эмес, сизден дагы көп нерсе талап кылынат. Сиз ошончолук аракет кылып, ошончолук көңүл буруп окуш керек. Жумасына 40 саат же 60 саат окуткан курстарды тандаганга жараша ошончолук убакыт бөлүш керек. Бул деген кыска убакыттын ичинде аябай көп маалыматты үйрөнүү, аябай көп маалыматты башка киргизүү, анан ошончо убакыт практика кылуу деп саналат. Себеби бир айталы 2 жылдык колледждин программасын 6 айда интенсивный, интерактивный кылып окутуп аткан курстар ошолор. Сизге туура келген окутуу ыкмасын тандаш керек. Ал өтө маанилүү, себеби айталы сиз жаңы баштап аткан болсоңуз, ушул жаңы программалоо карьерасын, программалоону үйрөнүп карьера баштайм деп аткан болсоңуз, буга чейин бир дагы курста же университетте окуп көрбөгөн болсоңуз, анда сизге барып окуган туура келет. Мисалы, класска барып окуш керек. Ошол жерде агайлар менен суроолорду түз сурап, агайлар менен же окуучулар менен чогуу практика жасап, сабактан кийин дагы калып, ошолор менен үй тапшырмаларын жасаганга жакшы мүмкүнчүлүк. Ал эми сиз азыр иштеп аткан бир IT адиси болсоңуз, же буга чейин IT жаатында окутуучу болсоңуз, мугалим болуп, эми бизнес жагына өтөйүн, бир чоң компанияларда иштейин деген ниетиңиз болсо, анда сизге онлайн курстар деле туура келет. Онлайн, себеби айтыны түшүнгөндөн кийин онлайн курстарды алса болот. Мисалы, мен деле азыр онлайн курстардан үйрөнүп, жумушта жаңы проект жасаганда, дагы жаңы бир технологияларды, application'дерди үйрөнүш керек болсо, мен онлайн эле курстардан үйрөнөм. Платформаларда жазылган видеолорду көрүп, ошол жактан практика кылып эле үйрөнүп алам. Ал эми IT курстарынын натыйжалуулугу жөнүндө айтсак, бул биринчиден IT курстары болмок эмес, эгерде натыйжалуу болбогондо. Анан IT курстары бул университеттерге кошумча десек болот. Себеби университеттерден жылына окуп чыккан студенттердин саны чектелүү болгондуктан алар жетишсиз. Дүйнө жүзүндө болгон IT адистерине болгон таңкысыкты университеттен чыккан студенттер толуктай албайт. Ошол себептен IT курстары популярдуу. Ошого IT курстарына барып, кыска мөөнөттө бир кесиптин ээси болуп эле жумушка кирип кеткен практика бул кеңири тараган. IT курстары азыр тренд болуп аткан, суроо талап чоң болуп аткан багыттарды окутат. Ошол себептен алар курстар популярдуу. Анан алардын окутуу ыкмасы дагы интерактивдүү, практикага көбүрөөк басым жасашат. Мисалы, көбүнчө теорияны эле окубай, практика жүзүндө ошол эле чоң компанияларда жасалчу проекттерди беришип, ошол проекттерди чогуу студенттерге жасап турат. Анан чоң компанияларда колдонгон Slack же жана башка collaboration деп коет, ошо Jira, Atlassian Products деген коллаборация кылган, командада бири-бири менен байланышкан application'дерди студенттер колдонуп башташат. Ошол жактан көп нерсени үйрөнүшөт. Ошо компанияда кандай нерселерди колдонсо, ошондой нерселерди студенттерге окуп баштаганда эле колдонуп баштайт.
анын жакшы жактары ошол жумушка барганда ошол нерселерди билишет да. Андан сырткары эгерде курстар жумушка дагы орноштурабыз деген болсо, анда алар soft skills деп коет, ошо интервьюга даярдыктарды көрүшөт, кантип сүйлөш керек, компанияга барганда кандай нерселерди билиш керек, ошонун баарына курстар өздөрү даярдашат. Эгерде IT курстарын туура тандап, өзүңүзгө туура келген курска окусаңыз, ал сөзсүз эффективдүү болот жана натыйжасын жыйынтыгы болот. Ал үчүн сизден дагы көбүрөөк аракет керек, көбүрөөк күч жумшап, убакыт жумшап, ошо берилген тапшырмаларды аткарып, күн түн окуш керек. Ошондо гана жыйынтык болот. Кандай учурларда IT курстарына барганда жыйынтык болбойт? Көбүнчө ойлонбой эле жазылып алып, андан кийин биринчи эле кыйынчылыктан мага болбойт экен, IT меники эмес экен деп таштап койгондор, сабак калтыргандар. Себеби IT-де бир күн сабак калтырган, бул бир жума аркада калганга барабар. Эгерде бир жума сабак калтырсаңыз, анда кайра баарын башынан окуш керек. Себеби расписаниясы өтө тыгыз, бир күндө толтура маалымат берген себептен. IT курстарында берилген тапшырмаларды аткарбагандыктан, сабакка көңүл бурбагандыктан, практика кылбагандыктан ийгиликке жетишпеши мүмкүн. Сабакка даярданбай баруу, бүгүн окубай эле коеюн, эртең окуп коем деген ушундай жалкоонун касиеттери аркага тартат. Себеби бүгүн күнү эртең кошуп окуп коюу мүмкүн эмес IT-де. Бүгүн 5 саат сабак окусаңар, андан сырткары 3 саат даярданыш керек болот. Ошол себептен бүгүн күнү бүгүн окуш керек, эртеңкини эртең окуш керек. Баарын кошуп окуп койгон же бир жуманын сабагын бир күндө окуп койгон деген бул IT-ге такыр туура келбейт. Ушундай нерселердин айынан ийгилик жарата албашы мүмкүн. Күндө мотивация алып, ошол сабакка жакшы катышуу дагы бул өзүнчө бир челлендж да. Чоң гигант компаниялар көбүнчө диплом сурашпайт. Ошого ал компанияларга IT курстан бүткөндөр жумушка киришсе болот. Бирок диплом сураган учурларда ошол IT курстардан бүткөндөр ишке кирише албай калат. IT курстан бүткөндөр кайсы компанияларда иштейм деген ал эми түшүнүктүү. Ар бир ошол компаниянын жумуш берген сайттардан караганда түйүндө жазып коет. Диплому болуш керек, компьютер сайенс диплому болуш керек, же дипломдун кереги жок деп жазып коет. Ошол жактан эле билип, ошол жумуштарга тапшырса болот. Ал эми кайсы мамлекеттерде иштей алам деген суроого, IT курстардан бүткөн студенттер Америкада иштей алат, Кыргызстанда иштей алат, кээ бир Европа мамлекеттеринде иштегенге уруксат жок экен, себеби алар сөзсүз диплому болсун деп сурашат экен. Ошол себептен алар иштегенге болбойт. Бирок ал дагы ар бир компаниянын вебсайтындагы ошо жумуш берген требованиясына карап алар жазып коет түйүндө. Эң башкысы окуш керек, жашоодогу пландарды, максаттарды ишке ашырыш керек. Ал үчүн тоодой мээнет кылыш керек. Мээнет кылгандар гана чоң-чоң ийгиликтерге жетишет. Баарыңарга ийгилик.